Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, bizning görüşçüler. Karasuda turabız. Karasuda жүрөбүz. Сарыколоттогу Еламандын аттарын тартабыз, достор. Bir-birden чыгарабыз, туугандар. Чыгарылышта биринчи ушул жалгыз аттын маалыматын айтып баштайлы. Топко катуу керек деп Еламан алдыда азыр мага айтып берди, достор. Азыр сиздерге дагы кандай ат экенин тарталы Еламан менен баарлашайын. Еламан, ассаламу алейкум. Кандай экем, жакшы тынчсыңбы? Кудайга шүгүр. Оорубай сыркабай жүрөсүң. Жакшы, өзүңүз оорубай сыркабай жүрөсүзбү? Жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Улак сезон башталып аттарды чаап. Улакка барып атасыңбы? Барып атабыз. Күндө-күн олуста улактар болуп атат го. Ооба. Барып түшөт элес. Ошого байланыштуу көп деле. Немеге деле эме болбой калдык. Өткөндө акыркы жолу кайсы аттарын көк атың менен бир? Ооба, Найман менен. Найманды тартканбыз, а? Ооба. Найманды чыгары менен Өзбекстанга сатып кетти. Найманды сатып бердиң? Өзбекстанга ошо кана шакалар бар, ошолорду сатып бердим. Ферганага кетиптир да. Анан көк атты болсо немеге чыкканда эле ошо бизге черес болуп келди эле да. Бүгү ошо немелик жалааттын аты эле. Жалааттагы эси көрүп калып кайра өзүм алам деп 2 күн содан токтоп турду. Шартка байланыштуу акчаңызсы болбой калган, кайра сата бериң дедиле, өзүмдүн балдарга саттым азырчы. Жакшы. Еламан, эми жалгыз ат чыгат экен, а? Жалгыз азыр 3-4 ат бар, жалгыз чыгарып көрсөтөлү, а? Бардыгын улагы тамай, улактагы результаттары бар, ошого байланыштуу жалгыздан чыгарабыз. Результаттары кандай результат эми? Результаттар өтө жакшы экен. Бул ат ошого баягы сазда болгон улакта дагы чабылган ат экен. Жайында? Ооба. Бул атты ошо почти 1 жылдан нарак бераганда тааныбыз. Өзүнүн акчаларда турат эле. Өзүнүн абаларды алып чыгып жүрдү эле, шартка байланыштуу сатылат дегенден барып биз алып койдук. Улагын өзү көрүп жүрөбүз. Билип жүргөн ат. Ооба, улагы өтө каттык. Катуу киреби? Кириши дагы чыгышы дагы өтө каттык. Улак болсо кызыккан адам Өзбекстандан келеби, Казакстандан келеби, чаап, Кыргызстандан келеби деген. Кайсы жерден болсо келип чаап, анан ошого карап акча эсептеп берсе дагы болот. Ат Кудайга шүгүр, аттын немеси жок. Өбөрүңсүңөр батка? Ден соолугуна дагы, өнөрүнө дагы өтө мындай ишеничтүү ат. Кыргыз жылкыдан экен, а? Ооба, карабай эле жылкы. Анан сыны дагы өтө келишкен да. Сыны жакшы экен. Бою канча чыгат? Бою 65 тегеретеси бар го дейм. 65. Жашы канча? Жашы ошо эле 4 асый экен. 4 асый. 7 жаш. Сууту келип ат даярбы? Сууту келип даяр. Бүгүн улак болсо бүгүн неме кылып келип неме кылса, атты жактырган болсо апарып чаптырып, ал неме кыла беребиз, айырмасы жок. Кыскасы атка гарантияны бересиң. Кудай кылса уят кылбайт калган ат. Уят кылбаган аттын кайман аты барбы? Кайман аты ошо үкелерим чагылган деп коюшкан да. Чагылган. Өздөрү ошо чагылган деп эркелеп коюшат экен. Чагылгандын 4 тояга күрөң ат экен, а? Күрөң ат. Шоколад түсөт да. Шоколад түстү экен. Ат жоошпу? Ат жоош, кармаганы жоош. Кылыктары жокпу? Кылык жоругу жок, баягындай эмес. Анан улакта эми баягындай жандагы адам тиштей берип же бирдеке кылбайт өзү. Өтө катык барат. Күлүктүгүчү. Капталынан күлүктүгү да өтө күлүк. Анан анча капталган келген адамдын атын бырак кылып коюн дейт. Бул катуу урабы? Катуу урат да. Булар өзү карабайлар ушундай катуу жылкы болот да. Наракта каттык бастырып, каттык чаап келип неме кылса? Катты чапчагана бир коерчи. Ай, жаныбар ат экен, а? Чуркаша. Бери. Тезби дейм, деле ма? Өтө эле тез ака. Мына жан берип чуркайт да. Ооба, бериле чуркайт экен. Эй, жаныбар. Чагылган. Туяктарына жооппу? Туяктарына. Охо. Ама минген бала да эмес бар, жокчу? Минген бала. Өткөндө маска тагып чыкса, неге мындай чыкты? Ден соолукка байланыштуу. Ошо айтты, тишим ооруп атат дейт. Элдер муну атынча деп алышты. Кана бир жылуулатып койчу. Мунаны караңыздар. Жакшы. Повороттарын бир көрсөтөлү. Повороттарын ордуна кой бергин.
Ордунан атабы? атышамыз. Аттыр жана. Камчыны колдонбойт экен да бул атка. Камчынын деле немеси кереги жок го. Улак ашканда кандай? Улак ашканда бийикте эле чуркайт экен бул. Торпоглак атат эми. Телефон bunun эми атты көрдүк, чаптырдык, бастырдык. Bir bağısını айтып koysak kандай olur Teleman ошону айтчы. Bunun Карасунун территориясы bu атты тааныйт ака. Карасу тааныйт. Карасунун территориясы тааныйт, улак чапкан балдар бардыгы эле. Анан канча миңге биздин айылга келип түшкөндөн билет. Бизди көргөндөрчү. Жакшы эле, жакшы акча келген, өтө жакшы акча. Биз ошо 600 миң кем бар деп атабыз ака. 600 миң кем бар дедиңер. 600 миң кем бар деп атабыз. Өзү ошого жакын эле келгенби? Ошого жакын эле келген, өзү билет. Билгендер. Ооба, билгендер. Жазат экен да. Муну ошо шартка байланыштуу акча керек экен, мен барып алып койдум, эми неме кылабыз да. Бизге дагы кичине пайдасы чыкса сатабыз. Ат жоошпу өзү? Ат жоош, бутунда бир тырыгы дагы жок. Тишиги жок. Мына достор. Ат кичине тогул эле да ошого. Ат бирок чуркаганда путуна бир тийбей чуркайт экен, жеңил экен, Башы, мойну баардыгы келген да ака. Кеми болот да алема, азмаз. Кеми болот. Жолуна түшүп бересиң. Жолуна түшүп беребиз. Неме кылып беребиз. Айттым, кайерден келсе чаап, атты жактырса пул эсептей берет, жактырбаса рахматын Көрүп кете берет, рахматты айтып, мыйман кылып жөнөтүрөбүз. Ешкандай капа болуш болбойт. Капа биригибизге капа болуш жок болот. Түшүнүктүү. Мына достор, атты бааладык 600 миң сомго, мен доллар менен жазып койдум. Чаап кетип калбай болсун. Кимге жаккан болсо, чачыратты го, чачыратты. Сураңыздар, номер алды да. Еламан, содаңа береке болсун. Тынч бол,